Moskva шаарынын сентябрда өтчү шайлоосуна байланыштуу тереш күчөп барат. Bir ayda 2 митинг өттү. Бийликтин жообу азырынча ушундай. Орус коомуна шайлоодогу бурмалоону, соттордун буйрутма менен иштегенин, жарандык коомго каршы провокацияларды унутуп, минтип бийликке жолтоо болсоңор камакка алынасыңар деп айтылууда. Миллиардтаган суммадагы паракорлукту, чоң шаарлардын уулу таштандыларын унуткула дейт орус бийлиги. Учурда түрдүү шылтоо менен Москва Думанын күзүндө өтчү шайлоосуна аттанган 50 оппозициялык талапкердин бири да катталбай турат. Жаш лидерлер чекесинен кармалып 5-тен 30 күнгө чейин камалууда. Сахнадагы ушул бир уч киши чет жактын буйругу менен орус бийлигин басып алганы жатат деген кабар таратылганына карабай, оппозициялык уюштуруучулар 3 августта элди кайра митингге чакырууда. Анда Конституция кепилдеген эркин шайлоо жана шайлануу укугу сакталыш үчүн шаардык кеңешинин шайлоо жарышына оппозициялык талапкерлерди да киргизүү талабы кайра коюлат. Орус бийлиги да, Москвалык жарандык коом да курч саясий оюндардын сахнасына чыккан сыяктуу.